Assalamu alaikum жамаат. Бүгүн сиздер менен иншаллах биз ат-тахия ва тааруф темасындагы таанышуу саламдаш темасындагы 3-чү диалогко келдик. Ал-хивар ат-талис. 3-чү диалогубуз Ал-хивар ат-талис 3-чү диалог. Кыргызча айтканда биз буга чейин биринчини өткөнбүз. Онзор вастами' ва аид. Ок, кара жана кайтала дейт. Ал-хивар байна Ахмад ва Бадр. Ахмад менен Бадрдын ортосундагы диалог. Карайбыз. Ахмад: Ассаламу алейкум. Бадр: Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп саламдашты деко кыргыз тилинде. Которгондо Ахмад: Хаза ахи. Бул менин агам. Хуа мударрис. Ал мугалим. Бадр: Ахлан ва сахлан. Кош келипсиң. Ахмад: Хаза садиqi. Хуа мухандис. Бул менин досум, ал инженер. Бул менин досум, ал инженер. Ал-ах: агасы айтат. Ахлан ва сахлан. Кош келипсиң. Ахмад: Магассалама. Саламатта кал. Бадр: Магассалама. Саламатта калың. Бул эми биздин саламдашуу темабыз, тахия ва тааруф темасында мужской роддо болот жамаат диалогубуз. Эми бул женский роддо кандай болот? Женский роддун карайбыз. Ал-хивар ат-талис ба. 3-чү диалогубуз ба. Ал-хивар байна Нада ва Худа. Диалог Нада менен Худанын арасында. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Нада: Хадихи ухти хия табиба. Бул менин эжем, ал дарыгер. Худа: Ахлан ва сахлан. Худа айтат: Кош келипсиң. Нада: Хадихи садиqati хия талиба ау талибатун. Бул менин досум. Бул менин досум, ал студент. Ал-ухт эжеси: Ахлан ва сахлан. Кош келипсиң. Нада: Магассалама. Худа: Магассалама. Эми биз ушул диалогдогу жамаат азыр жаңы сөздөрдү, грамматикалык эрежелерди баардыгын сиздерге доскага жазып, азыр мен түшүндүрүп кетем. Эми жамаат сиздер менен ушул диалогдогу жаңы сөздөрдү карайбыз. Бул жерде кандай жаңы сөздөр бар биздин диалогдо? Биринчи хаза деген сөз келди. Хаза. Бул деген шилтеме ата тош, кыргыз тилинде бул деген түшүндүрөт. Бул хаза. Кийинки хазихи деген сөзүбүз келди. Ушул эле бул сөзүнүн женский роддо. Мен айтып аткам мурунку сабакта араб тилинде род бар, мужской, женский род деп. Эми мужской родго биз хаза деп экенбиз, женский родго хазихи деп, бул деп шилтип айтат экенбиз. Аххун сөзү араб тилинде ага. Араб тилинде аганы аххун дейбиз, эжени ухтун дейбиз. Эми биз мурунку сабакта өткөндөй, бул жердеги мына я мүчөсү и мат. Бул меники дегенди билдирет да. Анда биз ахун сөзүнө уласак, и матын уласак, не экен? Ахи. Ахи бул менин агам деген түшүндүрөт экен. Ахи. Ухтун сөзүнө улай турган болсок дагы таандыкты билдирген менин деген ийине келип чыгат экен. Ухти менин эжем. Ухти менин эжем. Жейт жамаат. Эми андан кийинки араб тилинде агайды биз мударрис дейт экенбиз. Мударрис. Ал эми досту садык дейт экенбиз. Эми ушул жамаат биз айтканбыз, ушундай эмени билдирген, кесипти же туугандыкты билдирген сөздөрдүн аягына адамдарга тиешелүү нерселерге аягына та марбутун улай турган болсок, тун мүчөсүн, мына тун мүчөсүн улай турган болсок, бул билдиреткен женский роддо. Мисалы, агайды биз мударрис десек, ушунун эле аягына тун мүчөсүн улап кое турган болсок, бул женский родду билдиреткен. Мударрисатун бул мугалим эжей. Мударрисатун улап койсок эле. Андан кийинки садыйкун бул дос болсо, аягына жанагы таандыкты билдирген и мүчөсүн улай турган болсок, садыqi. Бул менин досум болуп калат. Менин досум. Эми садык сөзүнүн аягына та марбутун улай турган болсок, садыqатун женский роддо курбу болуп калат. Курбу. Садыqати бул менин курбум. Араб тилинде дарыгерди табиб дейбиз. Ал эми ушуну женский род кылып аял кишини айтыш үчүн биз тун мүчөсүн улайбыз дагы табибатун, врач аял. Эми талибун араб тилинде студент, женский роддо аял кишини билдириш үчүн тун мүчөсүн уласак, талибатун бул аял киши, студент кызды билдирет. Түшүнүктүү жамаат? Анда
biz keyinkisi bu yerde biz salamlashni öğrenimiz arab tilinde. Arab tilinde salamlashganda biz ahlan va sahlan deymiz. Hoş gelipsiz je salam desek ahlan va sahlan deb qo'yamiz. Endi qo'shtirishganda ma'as salama deb aytamiz. Ma'as salama salomatda qoling'iz. Salomatda bo'ling'iz degan. Bizning uşul dialogdagi жаңы so'zlarimiz mana uşular jamoat. Hozir sizlar men dialogni arabcha aytilishini arab tilini o'zining tilini сөйлөөчүлөр qanday arab tilini aytadi, o'qilishina ko'ngil beramiz. Andan keyin o'zimiz dialoglarni qaytalab, жаңы so'zlarni qo'llanib o'qib chiqamiz. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. والآن جاء دورك. وعليكم. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. Eğme cemaat. الحوار الثالث. با. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة.